Рахмат, урматтуу Дастанбек Арыспекович, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү. Жакында 23 январда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. 26 статьяны карасаңар, 4 пунктунда Кыргыз Республикасынын жарандары башка жарандыкты алган учурда Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготот деп жазылып турат. Бул мыйзам кабыл алынчу болсо, эмгек миграциясында жүргөн кыргыз мигранттардын абалына өтө терс таасирин тийгизет. Алар кыргыз жарандыгын жоготот. Өлкөбүздө чоң демографиялык, экономикалык коллапс калып келет. Ошондуктан өкмөт бул мыйзамды мындай демилгенде тез арада чакыртып алышы керек. Бул биздин талап. Өкмөт эми өз өлкөсүндө жумуш ордун түзүп бере албаган аз келгенсип, бизде ошо сыртта иштеп жүргөн жарандарды дагы жерип, аларды мекенинен куугандай таасир калтырат. Мына өзүңөргө маалым, Россия Федерациясынын расмий маалыматтарына ылайык, 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча Россиянын жарандыгын алган кыргыз жарандарынын саны 553.198. Мына Россиянын маалымат, ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча акыркы 2 жылда дагы кошумча 18.164 кыргызстандык Орусиядай жарандыгын кабыл алышты. Алардын басымдуу көпчүлүгүндө кыргыз жарандыгы сакталып калган. Өзүңөр билесиңер, мына кыргыз паспортундагы сактайт, келип бул жактан айыл ападан же участок алып, же болбосо шаардан квартира алып, ушул жерде алар убактылуу гана кеткен жарандар. Болгону ушул кичине бутума тургулайын, бала чакама бир тиричилигимди тыңдап алайын деп кеткендер. Алардын баары кайтып келе тургандар. Биз азыр эми бул мыйзам менен силер башка жарандыкты алсаңар, Кыргызстандын жарандыгынан чыккыладагы паспортторуңа тапшыргыла деп атабыз. Азыр мына Орусиянын жарандыгын алган учурда дагы кыргыз паспортун колдонгон бул мыйзамдуу, толук мыйзамдуу. Биздин Кыргызстандын жаранындай эле алар көп укуктарга ээ. Мекендештерибизде мына 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча өлкөгө 2 миллиард 685 миллион доллар келип атат. 2019 жылдын биринчи жарымында эле 1 миллиард 351 миллион доллар акча которуулар келип түшкөн. Бул биздин мамлекеттин ички дүң продукциясынын 30%дан жогорусу. Дүйнөлүк банктын маалыматында карасаңар, Кыргызстан ушул өлкөнүн ички дүң продукциясы эмгек мигранттарынын акча которуу суммасы 214 өлкөнүн ичинен эң алдыңкы орундардын бирин ээлейт. Ошондуктан биз мындай кыргыз жарандыгынын үстүнө кошумча башка жарандык алган мигранттардын дээрлик бардыгы булар мындай жумуш курактагы адамдар. Ошондуктан мен Юстиция министрлигин өкмөттү чакырат элем. Бул мыйзамдын кесепети өтө оор болот. Ошондуктан тез арада муну чакыртып алыш керек. Рахмат.